Өлкөнүн аймагындагы эң жогорку пенсиянын көлөмү 170 миң сомго жетти. Ал бир гана жаранга Бишкек шаарынын жашоочусуна берилет. Андан кийинки сумма 117 миң сом, аны Жалал Абад шаарынын тургуну алат. Мындай сумма жеке мени абдан кубандырып жатат. Ал жарандар кандай ишмердүүлүк менен алектенди болду экен? Алар персоналдык пенсионерлердин катарын толуктайт. Ал эми персоналдык пенсия өлкөгө эмгеги сиңген жарандарга чектелет эмеспи? Турмуш басылмасынын аймактык кабарчылары жогорку пенсия боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардан маалымат топтоп көрүштү. Башка аймактардан айырмаланып, Ысык Көл облусунда жогорку пенсия алгандары көп. Мисалы, Жети Өгүз, Ак Суу жана Ысык Көл районунда айына 65 миң сомдон 106 миң сомго чейин алгандар бар. Алар кум төрдө эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккандар. Тизмени улантсак, 87 миң 463 миң сом пенсия Чүйдөгү Аламүдүн районунун тургунуна берилет. 57 миң 845 миң сом алган пенсионер Ош шаарында жашайт. 56 миң сомдук пенсия Таластагы Бакаята районунун тургунуна берилет. 40 миң 670 миң сомдук пенсия Баткен облусунун Сүлүктүү шаарындагы жаранга чектелген. Учурда 35 миң сом пенсияны Нарындагы Кочкор районунун тургуну алып жатат. Ал эми 30 миң сомдук пенсия Ош облусунун Өзгөн районундагы жаранга чектелген. Социалдык фонддун 2022 жылдын 1-октябрына карата берген маалыматына таянсак, учурда өлкөнүн аймагында 735 миң 700 пенсионер бар.